Parданын өкүмү кандай, парызбы дейт. Парданын өкүмү Ханафи мазхабы боюнча сүннөт. Бирок ошол парда тарткандар көпчүлүк жашаган жерде Ханафи мазхабы парз деп өкүм берет. Түшүнүк турматтуу бир тууганым. Бизде сүннөт парданын өкүмү бетин жапкан. А бирок ошонун көпчүлүк жапкан жерде биз ага парз деп өкүм беребиз. Анан кээ бирлер бетин парда менен жабат дагы кечке көчөдө жүрөт. Нары басат, бери басат, нары басат, бери басат. Белин кыпчытып бууп алган, аптечка кийип алган, көкүрөгүн көрсөтүп алган, дагы бетин жаап алган. Сен бетиң эмес, биринчи көчөгүңдү жап деш керек, агай. Сенин кийип аткан кийими хижабыңа дагы хижап керек деш керек. Андан көрө жөн эле жолуңду салын. Бирөө бар бетин жаап алат, көчөгө чыкса, эл бар ошону карайт да. Биякта бирөө жылаңач аны карабайт, бетин жапканды кайра карайт. Карачы, карасаң бетин жаап алыптыр деп мамил көргөндө бар ээрчип алат. Хижаптын мааниси адамдарды каратпа деген сөз. Сен кара, мени кара деп